Арбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде Улутман. Бүгүн биз мурда көп жолу кайрылган кыргыз улуту үчүн, биздин эл үчүн абдан көйгөйлүү маселелердин бири кыргыз тилинин бүгүнкү тагдыры жөнүндө сөз кылабыз. Бүгүнкү студиянын меймандары мына менин оң жагымда кыргыз эл жазуучусу, Манас эл коомунун төрагасы Асан Жакшылыков отурат, акын. Андан ары президентке караштуу мамлекеттик тил боюнча комиссиянын төрагасы профессор Каныбек Осмоналиев мырза отурат. Менин сол жагымда болсо Кыргыз Республикасынын Илимдер Академиясынын мүчө корреспонденти, филология илимдеринин доктору профессор Турузбек Маразыков мырза отурат. Андан кийин Толгонай Сыдыкова, филология илимдеринин доктору, профессор. Мына илимий даражалары бар кыргыз тилинде биринчи жолу аралашып атпаган тажрыйбалуу адамдар менен бүгүн кыргыз тилинин бүгүнкү тагдыры жөнүндө сөз кылсак дейбиз. Анткени биздин жөнү бар. Анткени Союз кыйрап 15 республика өз алдынча эгемендүү республикага айлангандан бери биздин Кыргызстан көп маселеден артта калып калдык. Мисалы, биринчи жолу СССР кыйрап атканда бүт бардык республикалардын президенттерди указ чыгарганда, ошол республикалардын аймагында турган нерселердин баары тең бүт ошол республиканын менчиги болуп эсептелет деген указды жалгыз Кыргызстан чыгарбай калган. Ушул сыяктуу көп маселелерден биз артта калып калдык. Ошонун ичинде биздин тил маселебиз да бар. Расмий тил деген Кыргызстанда бар азыр. Азыр мына биз студияга келген азаматтар менен сүйлөшөбүз, бул канча мамлекетте бар экенин, жана анын статусу кандай экенин. Экинчиден, биз Советтер Союзунун учурунда болсо таң калбайт элек. Кыргыз чала-бала орусча сүйлөп атса, же сүйлөгөн сөзүнүн жарымын орусча сүйлөп атса, таң калбайт элек, анткени ал кезде орусташтыруу саясаты аябай катуу жүргөн. Бирок эгемендикке чыккан 30 жылдын ичинде Кудай урду бизди, орой айтканда. Азыр сүйлөгөн кыргыздын баары жарым орусча сүйлөп атат. Үй деген, там деген сөз унутулду, дом деп калды. Ушул сыяктуу абдан көп сөздөр адамдардын өздөрүнөн дагы кетип атат. Ошондон улам биз кыргыз тилин канткенде улуттун бир мамлекеттик тили катары көккө көтөрөбүз. Канткенде биз сүйлөсөк, же кыргызча таза сүйлөйбүз, же башка тилде таза сүйлөйбүз деген көйгөйдү сүйлөшсөк деп бүгүн сиздерди чакырдык. Сиз айтсаңыз, биздин кыргыз тилинин бүгүнкү абалына, иш кагаздары боюнча, эл аралык аренадагы башка көп жерлердеги колдонулуп аткан абалы боюнча оюңуз кандай? Эң байыркы азыркы түрк тилдүү эл дегендердин негизги тили бул кыргыз тили. Демек, биздин өзүбүздүн тилибизди сактоо ал биздин гана маселе эмес. Бул бүт түрк тилдүү элдердин тилин жоготуп атабыз деген сөз. Ошолордун тил көрөнгөсүн жоготуп атабыз деген сөз. Ошондуктан биздин тилибиз ата тил болгондуктан, байыркы тил болгондуктан, негизги кыргыз тили түрк тилдүү деген тилдердин мындай тирүү касиетин кармап ушул күнгө чейин жеткирген тил болгондуктан, эртең кайдан билебиз? Мүмкүн адамзаттын тили англис тили эмес, же Кытайдын тили эмес, же Европанын тили эмес. Европада да бизде древне венгерский тил деп илгери Атила атабыздын доорунда 200 жыл ошо аякты сүйлөп калган экен. Мына ошентип жанагы Абрамзондун, Беренштамдын китептерин карап отурсаңар, кыргыздын жанагы гундардан, биздин элде эмне дейт? Гундардан, усундардан, сактардан, диндерден, тукумдарынан куралган эл дейт. Жана кыркыруу кыргыз деген бекеринен эмес да. Анан ошол жанагы биздин ошол байыркы тилибизди өзүбүз жараткан тил экенибизди азыр илим далилдеп койду деп ойлойм да. Мен да ошону мындай жөнөкөйлөнтүп далилдөөгө аракет кылдым. Биринчиден, ошол жанагы тилди байыркы эл өзү жаратат. Биздин гапыла группа боюнча биздики үн да дегенди үн келет. Өзүң композиторсуң, диатоника деген азыр дүйнөнү башкарып турган лад, бул Кыргыздын Орто Азияда бизден башка
қазақтың да латы диатоник емес, өзбектікі да диатоник емес, Қытайдық болса диктатоника болып кетеді. Анан қырғыз ошол диатониканын негиздечүүсү. Муну байыркы өз тилин жараткан ел гана, Кудайдан өзүнүн үнүн тапкан гана ел ошондой өзүнүн музыкалык латына ээ болот. Бул эң байыркы экенин көрсөтөт. Эми тил жагынан алып келгенде, байыркы эл мисалы автомобиль деп 4 муң менен сүйлөбөйт. А дегенде о бери кел дегенде о менен жана үн менен чакырса, бир үндүү менен. А жүрүп отуруп 1 муң сөз менен. Мисалы эң байыркы тилин өзү жараткан эл ошо эң жанагы 1 муң сөздөрдөн эл тилинин негизи түзүлөт. Жанагы Му континенти сууга кеткенде, суу алдына кеткенде ошондо уйгур деген мамлекет болгон. Бул уйгур мамлекети азыркы уйгур мамлекети эмес, уйгур каганаты эмес. Булар 32 куралма уйгурлут бар болгон деп айтылат да ырда. Булар жанагы айран уйткула деген сөзүбүз бар эмеспи? Ынтымак уйткула деген бар эмеспи? Ошондо эле кыргыз элиң ошол 40 руу элди бириктирген, ынтымакты уюткан бир федерацияга бириккен, анан жанагы тарыхтагы кыргыз империяларын түшкөн элдер болгондуктан да бир убакта демек кыргыздын тили империяга кызмат кылган. Айтсаңыз, азыркы кыргыздын тили да бир топ өзгөрүп кеткенби деп атабыз. Себеби 6 айлык кыргыздардын тили менен салыштырганда биздики менен бир топ айырма чыгып атат да. Эми ошол жанагы муун жагынан менин байкашымда Алтайдын тилинде табияттын уус кеси бардай сезилет да. Биз себеби бу Орто Азияга келгенден кийин башка элдердин таасирине да көбүрөөк кирип кеттик да. Ошого карабастан бизде тилибизди негизинен сактап берген, бизге жеткирген мына манасыбыз турат да. Жана манас эл деп айтып атпайсызбы? Манастын тилин биз көздүн карайгындай сакташыбыз керек. Бул тил мамлекетти дагы түскөн тил. Бул биздин элди сактаганда тил. Бул тарыхыбызды далилдей турганда тил. Анан келечекте кыргыздын тилинин келечегин ача турган. Кыргыздын тилине менимче саясий жактан эч кандай тоскоолдук жок. Өнүгүп өсүп кеткенине. Мына оондо Манастын 1000 жылдыгын кабыл алдыбы? Манастын 1000 жылдыгы деген сөз кыргыздын тилинин 1000 жылдыгы, ары чети 1000 жылдыгы деген сөз да. Туурабы? Кыргыз мамлекетинин 2500 жылдыгы делиби? Оштун 3000 жылдыгы деп атат, Мына ушунун баардыгы оң кабыл алып койду биздин тилибиздин байыркы экенибиз, тилибиз байыркы экендигин. Эмне үчүн биз азыр саны көп элдерден жалтанышыбыз керек? Биз адамзатка ошол башат тилди сактап берген, башат тил биздин тилибиз деп. Анан Эрадин, Аадин деген капыла группаны карап келсеңиз, арийлердин тили болуп атпайбы? Гаплотип. Ари деген сөз бүтүндөй мен азыр ариймин деп эки көз төрт болуп аткан элдер бар. Ару. Же болбосо мына Индияга өткөн Шакьямуни сактардын тилин алып өткөн. Анан санскрит деп жүрөбүз. Анан ушулардын баардыгын мындай бир карап, тарыхын, байыркысын, байыркы келаткан күрдөөлүн көргөндөн кийин биз кыргыз тили, кыргыз эли жер карамай эл болбошубуз керек да. Ошол тилибизди туудай көтөрүшүбүз керек. Ошол кыргыздын тили Кыргызстанда жападан жалгыз тил болуп, бардык тармактарга кирип кетиш үчүн эмне кылыш керек? Эми ага биринчиден бардык нерсе ниеттен башталат да. Биз эки нерсе бирге камкордук кылыш керек. Биринчиси мамлекет. Символдордон бери тил болгондон кийин мамлекет ошону сактоого милдеттүү. Кыргыз Республикасы деген титулный нация болгондуктан кыргыз мамлекет түзүлүп турат. Ошо титулный нация болгонго тил шарт түзүп турат. Кыргыз элин бар экендиги, жашап аткандыгы шарт түзүп турат. Ошондуктан мамлекет аракет кылыш керек. Экинчиден эл. Жана мен атайын айтып кетпедимби, тиги аталарыбыздан баштап азыркы муңда тил жагынан деградацияга кетип баратканыбызды. Ошондуктан эл дагы бекем туруш керек. Түбөлүктүү да бул. Бетеге кетет, бел калат, бектер кетет, эл калат дейт. Ел деген бизде мындай көрөкат менен, өзүмчүлдүк менен, дүйнөкөрлүк менен ооруп калды азыр. Анан ошондон чыгып кокуй намысыбызды сактабасак, менталитетибизди сактабасак, тилибизди сактабасак, маданиятыбызды сактабасак, эртең кул болот экенбиз башка элге. Моурекинде ала тоодой асыл жерибизден айрылып калбайлы деп өзүнүн
өзүн өзү сактоого ар бир адам аракет кылыш керек. Эски кыргыздын сөз обороттору менен жазган Качкынбай Осмоналиев менен Ашым Жакыпбековдон кийин калбай калды го деп ойлочумун мен. Себеби анын көчмөндөр кагылышы менен Ашым Жакыпбековдун Теңири манасында эмне деген сүйлөмдөр жүрөт. Көргөнсүз, окугансыз, Бул жөнөкөй романчылардын, жөнөкөй повесть жазгандардын тилинде жок. Анан ушул жок болуп кетеби деп атсак, мына Кушубек Качыбеков деген жигиттин жазган бир эки романы бар экен. Бүргө Баатыр, анан Эр Султоной деген. Ошонун ичиндеги ал өзү санжырага кызыккан жигит турбайбы? Ошондон улам баягы Качкынбай Осмоналиевтердин, Ашым Жакыпбековдордун көчүн улай турган жигиттер дагы деле бар экен. Биз ушуга көңүл бурсак кандай болот дейм да, ушул тилге. Себеби биз азыркы чектелген, баягы мектепте окуткан эне тили менен жашап калдык да, сөздүн ачыгы. Анан бул адабиятка көп жарай бербеген тил экен да. Бул жөн эле жашоого, нан сурап жегенге жараган менен орустар разговорная речь деп коет го. Ошонун деңгээлине чукул атпайбы биздин тил. Адабий тилди мен кичинекейимде бир кишинин үйүнө барып ооз ачат эле орозодо. Ошондо ошол киши таңга чейин сүйлөйт эле. Кечинде ооз ачкандан соордукка чейин отуруп аңгеме угуп, жатпай уктабай, анан соордук ичип алып туруп биротоло ошол жерден анан тараган күндөр болгон. Мен өтө кичинекейлеп, ушул кишинин айтып атканына эл шыпшынып, бири ыйлап, бири сооронуп отурчу эле, мен түшүнчү элем да. Бирок кызыкчу элем аябай. Анан азыр ойлосом, ал баягы илгерки эркчелге эшик арт дегендей тил менен сүйлөптүр да. Мисалы азыр эркчелге эшик арт десе көп киши түшүнбөй калат эмне болуп атканын. А киши болсо баягы мурдакы байыркы бай тил менен сүйлөгөн экен да. Азыркы Асака айтып аткан тил ошолго деп ойлойм да. Ошону кайра алып келиш үчүн жазуучулар дагы, могу идеология деп чуркап жүргөн идеология фронтундагы азаматтар дагы баары тең ушул маселени бир мүмкүн сиз уюштурасызбы, ушул маселеге бир кайрылыш керек го деп ойлойм да. Бир нерсени тактап коелук аке. Казакстанда официалдуу тил, расмий тил деген барбы, жокпу? Конституциясында жок. Жок. Белоруссияда барбы, жокпу? Жок. Бул орустар менен бир тууган славян эли Белоруссиянын конституциясында жок, Украинада бар эле, алып коюшкан. Украина алып салган. Алып салган. Демек, мурдакы Советтер Союзу, азыркы КМШнын республикалардын биринде дагы расмий тил деген жок. Жок. Тажикстанда барбы, жокпу? Тажикстанда жок, Өзбекстанда жок, Казакстанда жок, Азербайжанда жок. Өлбөй эле жашап атышпайбы? Өлбөй эле жашап атышат го. Ооба. Эми мындай да. Ошондон кийин мен азыр мына Асан абам айтып атпайбы? Баягы жоголуп кетүү коркунучу. Ошондойго каршы же болбосо эффективдүү бир кандайдыр бир плацдарм түзүш үчүн алдыңкы элдер, айрыкча англис тилиндегилер, немистер, орустар улуттук тил корпусун түзүп алышкан экен 20 жыл, 30 жыл мурун. Улуттук тил корпусу. Өзбектер түздү, казактар түзүптүр. Мына эгементтен бери жагында эле. Орустар 163 миллион сөз түзүптүр. 163 миллион сөз. Омоним, синоним, антоним бардыгы. А биз кыргыздар ал жөнүндө ойлоно элек экенбиз. Ооба. Эгерде биз аны түзсөк, анда Асан абам айткандай, onun баягы чоң тебете кийгендеги кезде сөздөрдүн бардыгын киргизебиз. Киргиз керек. Бардыгын киргизебиз, аны архивировать этебиз, ал турсун Алтайга барабыз, Кытай кыргыздарына барабыз, теги Афганистан кыргыздарына барабыз. Ушундай нерселерди жасоо жолу менен гана биз түбөлүктүү өзүбүздүн тилибиздин бир эмесин корун түзөбүз да. Эми аны ошол улуттук тил корпусу деп коюптур, мейли, мага деле жагып атат бул термин. Бул бир. Экинчиси, жаштарыбыз бизден сурабай эле латын тамгасына өтүп алышкан. Бизден сурабай эле англисче окушуп, орус тили да азыр актуалдуу болбой калды кээ бир балдарыбызга. Биз түрк тилдүү элдердин ичинен бир гана биз кириллицада отурабыз азыр. Ооба. Кириллицада отурабыз. Бир гана биз компьютердик лингвистикага көңүл бурган жокпуз. Эми Турусбек мырза айтар, адис катары.
ошондо тилдин жагымдуулугун, жугумдуулугун көтөрүш үчүн азыркы технологияны колдонушубуз керек да. Ошо мен айтайын дегеним, азыр баягы жасалма интеллект, сан ариптештирүү ушул маселелерди биринчи орунга коюп, ошонун үстүндө иштеп атабыз, азыр аракет кылып атабыз. Ушу кыргыз тили жөнүндө сөз болгондо эле айтышат да. Кыргыз тилин экономикага жарабаса тили, медицинага жарабаса, илимге жарабаса, техникага жарабаса, анан жалаң эле адабият менен эле сүйлөшкөнгө жараса, муну кантип биз мамлекет тил кылабыз дегенди укканмын. Сиз туура уккансыз, туура. Биз мына 30 жылдан аштык эгемен болгону. Биздин тилибиз үй тилинин деңгээлинде калды. Эми ошол деңгээлге да жетпей баратат. Бир фактор бар. Мына азыр биздин этиги Баткендин бир чекежеринде жашаган, Ак суунун белинде жашаган бир башка улут жок жердеги биздин неберелерибиздин тили бөлөк тилде чыгып атат. Бул өтө чоң кооптуу маселе. Бул тил жоголот деген маселе да. Анан азыр жанагы расмий тил тууралуу айтып атасыздар. Мен илимий негизде алып караганда бир мамлекетте бир эле тил болуш керек. Мамлекеттик тил болуш керек. Ага кошо жарыш башка бир тилди койбош керек негизичи. Ал бул өзү ушундай болот. Бул тилдерде дагы күрөш болот. Кайсы тил көп колдонсо ошо тил жеңип кетет. Мына биз эгемен алгандагы эң чоң каталык ушул кеткен да. Биз бөлөк элге саясий чайкоочулук менен, жагынуу менен ошо расмий тил дегенди киргизгенбиз. Сиз билесиз, Радлов келгенде 1860-жылдары келгенде ар бир кыргыз ушундай куюштуруп сүйлөйт экен деген да. Андан кийин Совет бийлиги келди. Совет бийлиги аркылуу биз жакшы жетишкендерге жеттик. Азыр тилди окутуу маселесинде да проблема болуп калды. Анткени биз өзүбүздүн нукта эмес, биз европалашкан кыргыз грамматиканы үйрөтүп келдик. Айтсаңыз, мына азыр эки жол турат. Бир жолу расмий тил дегенди алып салып туруп, кыргыз тилин мамлекет тил кылып калтырып, бүт Кыргызстанда жашаган баарын кыргызча окутуш керек деген. Бир жол. Окутуш керек. Экинчи жолу азыр орус тилинде кетип аткан көп материалдар кыргыз тили ошо замат алмаштыра алабы деген ана тармактар боюнча, мисалы үчүн авиацияда, же болбосо техникада өзгөчө. Туурабы? Мен кичине справка айтып коеюн. Айтаңыз. Физик катары мен абдан жакшы билем. Физика боюнча баардык китептер которулган. Математика боюнча дагы бар. Техника боюнча дагы, астрономияда бир которулган. Башка маселе. Кайсарлык кылып, оонобастык кылып, ошону перманенттик түрдө, системалык түрдө талапты катуу коюп, ошону алып кетпей жатабыз да. Мен азыр министр болуп жүргөндө деле, депутат болуп жүргөндө лекция окучу элем улуттук университетке. Азыр да лекция окуйм. Кыргызча окуйм ошондон бери. Мен эмнеге күйөм? Физика илими, жалпы физика, анан теориялык физика болуп бөлүнөт. Жалпы физиканы мен атомдук ядролук физикасын окуйм. Кыргызча. 5 бөлүктөн турат: механика, молекулярдык физика, электродинамика, оптика, анан атомдук ядролук физика. Эми азыр катуу заттар физикасы деп кошуп жүрөбүз. Осмоналиев кыргызча окуйт, Ахматов келип орусча окуйт оптиканы. Ташматов келет дагы кыргызча окуйт, Эшматов келет дагы механиканы орусча окуйт. Жазалап катуу ордуна коюп, сен мыйзамды бузуп атасың деген кафедра башчысы да жок, декан дагы жок, ректор дагы жок. Техника боюнча да ошондой. Мына Кыргыз техникалык университетине барыңыздар. Түкем жакшы билет, баары которулган да. Которулган. Каршылыктардын Жеңиш Усмалиев деген байке, мына көзү түрүү. 4 жол чыгарды техникалык терминдердин сөздүгүн. Медицина боюнча кыргызча, орусча терминдер бар. Ал биздин медицина боюнча терминдерди тилекке келтирип койгон. Бирок ошону улап, андан ары системалуу түрдө кеткен жок да. Жанагы орусча окуп калгандар, орус мектепти бүтүп, орусча тиги жогорку окуу жайды бүтүп калгандар
эми аны колдонгусу келбей атат да, себеби ага кыйын. Аларга проблемадан кейін алар кайра кыргыз тилин үйрөнүш керек, кайра Ошон үчүн алар тиги расмий тилге жанталашып атат. өз билген жагына жанталашып атат. Бирок эң биринчилерден болуп ушу медицина тармагында илимий изилдөөлөрдү кыргызча жүргүзүп, кыргызча коргошту да. Диссертациялар Диссертация кыргызча жазылып, кыргызча которулуп, ошо эме жазылгандыгы өтө белгилеп кетүүчү жагдайда көрсө болот экен. Сиз айтмакчы жана орусча эле нерсени жеңил катары эле колдонуп жүрүшпөйбү булар. Орусча кете берген оңой да. Тиги аларда ошо диссертацияны башынан аяк кыргызча ойлонуп, кыргызча жазылган биз көрдүк да. Биз эме эксперт болуп, тиги бу болуп көргөндө көрдүк. Жазса болот экен. Ошол эле мисалы жана айтып атасыз, башка тармактарда кандай. Мисалы үчүн экономика университетинде кыргыз группа алыныптыр. 5-6-10 жыл болуп калыптыр. Бирок кыргыз группаларга сиз айткандай Ахматов келип орусча өтөт экен. Себеби ал кыргызча кылыш үчүн убакыт кетет, эмгек талап кылат. Өзү да билбейт да кыргызча. Өзү да билбейт. Анан студенттер айтат, эмнеге биз кыргыз группа болсок, бизге орусча сабак өтөттү, бизге кайрылгандар болгон агай. Мунун өзү баягы өзүнүн жумушуна жоопкерчилик мамиле кылганы, ошол эле мезгилде өзүлөрү деле ойлонсо болот, ошо мугалимдер. Ушу менен биз Кыргызстанда жашап жатабыз да, эмгек акы алып атабыз, ошону актап алсак болот да. Бизде ушул. Анан азыркы мезгилде мамлекеттик тил комиссиясында терминология комиссиясы бар. Анан биз ошол жана айткан ар бир жерде өзүнчө эле которуп алып иштегендердин баарын бирдейлештирүү максатында биз ошо мисалы үчүн жалаң ички иштер министри, коргоо министри, буларда окшош терминдер бар экен, баарын чогултуп биз талкууга коюп атабыз да, ушунун кайсынысы элге сиңимдүү болот, сиңип кетет. Ошолорду азыр биз ошондой немеде иштеп жатабыз. Буюрса жана сиз айткандай көрүнгөн жерде ар ким өзү билем менен эле которуп колдоно беришпейт да. Биз азыр ошолорду талкууга коюп чыгарып атабыз. Азыр сиз которуш керек деп атпайсыз, которулган тармактык терминология бар. Тармактык тармак, тоген боюнча дагы бар. Бүт мына терминология, терминкомдо бар. Аны мындай да, тил качан өнүгөт, качан колдонгон өнүгөт. Анан бардык чөйрөдө колдонгондо. Жалаң эле үйдө, анан концертте, анан тиги жазуучулардын арасында болсо өнүкпөйт тил. Ошон үчүн мына медицинада которулган терминология бар, боюнча диссертациялар бар, боюнча справочниктер бар. Мен мына Түркиянын, Өзбекстандын, дагы өлкөлөрдүн мисалында карап отуруп ойлодум да. Тилге зарылчылык болмойнча үйрөнбөйт. Үйрөнбөйт. Ошон үчүн жана биз Кыргызстанда зарылчылыкты түзүшү. Биз балдарга өзүбүздүн кыргыз тилинде окуп аткан балдарга биз сүйлөшкөндү үйрөткөн жокпуз. Жана чоң тебетей атабыздын сөзүн үйрөткөн жокпуз. Биз грамматиканы үйрөтүп атабыз. 95% грамматиканы. Тилдик каражатты үйрөтүп атабыз кыскача. Биз ошо тилдик каражатты колдонуп качан сүйлөгөндү үйрөтөбүз. Мына мен программасын карап көрдүм. Биз 5 түрдүү чөйрөдө сүйлөшөбүз. Турмуш тиричилик чөйрөсүндө, иш чөйрөсүндө, илимий чөйрө, публицистикалык чөйрө, көркөм чөйрө. Мына ушул чөйрөлөрдүн негизинде 5 түрдүү стиль пайда болгон, түзүлгөн. Турмуш тиликте сүйлөшүү стили, иш стили, илимий стиль, публицистикалык стиль, көркөм стиль. Мектеп практикасына барсаңыз, турмуш тиричиликте сүйлөшүү стили жок, 4 стилди үйрөтүп атат. Баш атында турмуш тиричиликте сүйлөшүү стили болот. Анан биз тилдик азыр тилдик изилдөөлөрдүн баарын карап атабыз. Стилден сырткары болгон изилдөө бул жалган изилдөө болот. Анткени 5 түрдүү чөйрөдө 5 түрдүү тилдер колдонулат, тил колдонулат. 5 түрдүү маалымат туюндурулат, 5 түрдүү маалыматты кабыл алабыз. Мына биз азыр публицистикалык чөйрөдө туруп атабыз. Мунун өзүнүн проценттери бар, жалпы орток, анан публицистикалык деп бөлүнгөн түрлөрү бар. Бул жерде орус тилинде да ошондой да. Бул жерде жок, бул бүт эле бул сүйлөшүүнүн өзү ошондой да. Өзү ошондой. Мына азыр биз бул бери бүтөт. Чөйрө жоголуп кетпейт, чөйрө алмашат. Биз турмуш тилде чөйрөсүн өтөбүз. Мына биздин трагедия ушунда болуп атат да, жана түшүнбөгөндөр тилди бардык чөйрөдө колдонуу маселесин көтөрбөй эле, мына эң чоң чөйрө бул иш чөйрөсү болот. Анткени иш чөйрөсүндө эгер тилибиз колдонгон турган болсо, анда бул бардык жактан байыйт да. Анан илимий чөйрө, мына бизде иш чөйрөсүндө да жарыктылуу колдонгон жок, илимий чөйрөдө да колдонгон жок, публицистикалык чөйрөдө көрдүңүз. Аз эле пайыз,
көркөм чөйрөдө колдонулуп атат. Бул дагы жана сиз айткандай болуп атат. Мына бизде биз үйрөтүп атабыз азыр. Түгелбаева, биз мындай үйрөтүп атабыз. Мына биз байыркы элбиз. Анан айтат да, ушу байыркы эл болсоң, сенде тил илими болгон эмес. Мен балдардан сурабайм да. Бага кандай ойдосуң? Биз буга чейин айтып келдик. Биздин адабий тилибиз жок. Октябрдын келген кездеген ал Токомбаевдин ырынан кийин анан адабият башталды, Октябрь революциясынан адабий тилибиз башталды деп үйрөтүп келгенбиз буга чейин. Биз айтып атабыз, биздин элде байыртадан бери эле тилдик тарбия болгон, тилдик туюм болгон. Тил илими эки түрдө болот. Ооз эки түрдө болот, анан жазуу түрүндө болот. Биз ошол Октябрь революциясы орногондон кийин биз ошол өзүбүздүн нуктан чыгып, биз европалык нуктагы тил илимин үйрөтүп атабыз. Анында карандай эле тилдик каражаттарын үйрөтүп атабыз. Европалык тилде мындай болот. Биринчи тилдик каражаттар үйрөнөт, анан сүйлөшүүнү үйрөтөт. Биздикилер биринчи сүйлөшүүнү үйрөтөт, анан зарылдыгына жараша тилдик каражаттар үйрөтөт. Ошондо жалпыдан жекеге, жекеден жалпыга деген принцип бар грамматика түзүүнүн дүйнөлүк деңгээлде. Биз чыгыш өлкөлөрүнө чыгышта жалпыдан жекени, негизгисин үйрөтөт, сүйлөшкөндү үйрөтөт, биринчи укканды үйрөтөт, адам болгонду үйрөтөт. Анан зарылдыгына жараша тилдик каражаттарды жаңылмаштырып ошондон чыккан. Политехте окуп жүргөндө орус тилден берген мугалим, татар аялы, ошол абдан жөнөкөй түшүндүргөндө бир сүйлөмдү алып туруп, бул жөнөкөй сүйлөшүүдө момундай айтылат. Бул саясатта момундай айтылат. Бул техникада мындай айтылат. Илимий чөйрөдө айтып атат. Бул адабий тилде момундай айтылат деп 5ке бөлүп туруп түшүндүргөндө бир эле сүйлөмдү, бир эле маанидеги сүйлөмдү 5 башка кылып түшүндүрүп 5 түрдүү болуш керек. Анткени 5 түрдүү чөйрөнүн 5 түрдүү мыйзамы бар да, ошого жараша. Ошону биз жөнөкөйлөтүшүбүз керек экен да, аябай. Мына ошол жөнөкөйлөтүү маселесинин баары келип туруп эле агайлар, менин оюмда неберелерибиздин ойлоосун кыргызчага оодарышыбыз керек. Ойлоо кыргызча болсо, аны чагылдыруучу каражаттар кыргызча эле кетет. Бизде эң биринчи өнүгүп өсө турган бала орус мектепке барып, орус балдар бакчасына барып, орус мектепке барып, жогорку окуу жайында орусча билим алса, ал баланын келечеги кең болот да. Кыргызча мектепте, кыргызча бала бакчада тарбия алып, кыргызча университетти бүтсө, анын максаты тар, алыс кете албайт деген бизде ушундай ой бар да. Ошонун өзү бизге биздин мамлекет тилдин, кыргыз тилинин өсүшүнө балта чабылып атат агай. Эмнеге бизде балдар бакчасынын көп пайызы орус? Түшүндүрүү иштери солгон болуп атат. Ооба. Кишилерге түшүндүрүш керек. Биздин эгерде балдарыбыз сүйлөбөсө кыргызча, балдарды кыргызча окутпасак, биздин тил өлөт, улут катары биз жоюлабыз. Бул чоң маселе деп түшүндүрүп, бийисине жетире турган теле берүү болобу, радио уктуруулар болобу. Биз азыр жанагы компьютердик порталдарыбыз көп болуш керек. Анткени азыр теле берүүнү көп көрбөй калды элдер азыр. Кайсы эл, кайсы жакта маалымат алып атса, ошо маалымат булак менен таасир этүү бул идеологиялык маселе да. Ошол жагына көңүл буруш керек. Анткени биз эгер мындай болуп кете бере турган болсок, өтө кыйын абал, жакынкы эле 20 жылда кыйын абал болот. Ошол бул бир маселе, экинчи маселе, азыр биз кыргыз тилин окутуунун концепциясын өзгөртүшүбүз керек болуп атат. Биз өзүбүздүн нуккага келишибиз керек болуп атат. Тилдик каражаттар менен кошо сүйлөшүү процессин кыргыздык нукта, кыргыздык каада салтта, кыргыздык маданий деңгээлде сүйлөшүү. Анан албетте бул сүйлөшүүнүн жагында өзүнүн тарыхын билүү деген жак, наркын билүү деген жактар болот. Мисалы сүйлөшкөндө кантип туруш керек, улуу киши менен кандай сүйлөшөт, кишилер менен кандай сүйлөшөт деген маселелерибиз бар. Өтө көп байыркыдан келе жаткан көрөңгөбүз бар биздин. Ошол көрөңгөнү жеткириш керек болуп атат бизге. Азыр ушул биздин мектептеги окуу куралдарын баарын алмаштырыш керек болот. Биздин окуу куралыбыздын баарын алмаштырыш керек болот. Себеби анын ичиндеги диалогторду карап көрүңүздөр. Муну менен сиз айткан тилге өтө албайбыз, эч качан өтө албайбыз. Бул бүгүнкү эле сүйлөшүүнүн тили да, жөнөкөй, нан сурап жей турган. Ардуу доорго киргенге умтулушубуз керек. Биз өзүбүз эпический элбиз. Манастын духу бар элбиз. Бийик тоодо турган элбиз. Табият менен бирге келаткан элбиз. Жакшы жагыбыз көп. Ошондуктан шагыбыз сынгандай болуп, бүжүрөбөй барлык маселеде
Азыр мен жанагыны бекерден айткан жокмун. Азербайжандын эң чоң кишилеринин бирөө жакында ошол орток тилге өтүшүбүз керек. Анан ошол тилге негиз болуп биз казактын тилин алабызбы деген сөздү оң кулагым менен да сол кулагым менен да угуп калдым. Анан ал сөз туккандан кийин мен жанагындай ойлондум, айланайындар. Бир эл качан пайда болгон, тил качан пайда болгон ошондой көрөнгө менен туруп, анан сиз айтып аткандай сиз айтып аткандай корпустарды, ички камыбызды акырын камынып жасап, анан баягы эл көчкөндө өрүү калган тентек деген сөз бар. Мына азыр 1-2 жылдан кийин, 26-жылдан кийин дүйнө башка дүйнө болот. Башка дүйнө болот. Азыркы дүйнөнүн үстөмдүгү таптакыр бузулат. Анан ошол убакта кыргыз элинин да жылдысы күйгөн заман келет. Анан ошол заманга биз бүжүрөп, ушунча тарыхый байлыкты алып туруп, ушунча тилди алып туруп, манас баштаган көрөнгөбүздү алып туруп, анан жайдак төш болуп калышыбыз керек. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Ошон үчүн мен айтып атпайм, адегенде түрк тилдүү элдердин ичинде кыргыз тилинин укугу үчүн күрөшүбүз керек. Ошондой чоң максатта турсак, жанагы кыргыз эли бир чоң той бергенде, көкөтөйдүн ашын берерде, же болбосо Курманжаненин тоюн берерде, Кыргызстанда бүт боз үйлөр барып эле тигилип калат го, намыс дегенде кыргыз өлүп калат го. Ошон үчүн биз намысыбыз менен жанагындай чоң күрдөөлдүү түрк элдеринин ичинде азыр мен Каныбектен сурадым. 6 түрк тилдүү мамлекет турат. Андан башка 40 тилдүү мемлекеттеш тилдер турат. Анан ошол 40 тилдүү элдер дагы өзүнүн укугу үчүн күрөшөт. Мисалы тиги башкырлар, татарлар араң эле турушат да. Мына ушундай күрөшкөн заман келгенде энде этек болуп отуруп калбай, биз жана ички камылгабызды ошол жерден талаш үчүн чоң максат койсок, чоң нерсеге жетишебиз. Мисалы расмий тил турган жерде кыргыз тили өнүкпөйт. Туура. Муну биз өлгөндө угускандай эле айтышыбыз керек да ар бир кыргызга. Биринчиден мына кыргыздар гана өнүктүрө турган илимдер бар да. Мына кыргыздын тарыхын эч ким жазып бербейт. Кыргыздын тилин эч ким билдеп бербейт. Кыргыздын адабиятын эч ким билдеп бербейт. Анан кыргыздын географиясын эч ким билдеп бербейт. Биз өзүбүзгө таандык илимий баалуулуктарыбыз бар. Илимий багыттарга артыкчылык бериш керек. Мына бүгүн профессордун айлыгы жөнөкөй мугалимден 5 эсе аз болуп калганда, анан илимге ким келет? Мына азыр сиз туура айттыңыз, кыргыз тилчилерге жан бага албай калды да. Анан ушундай шартта анан биз жанагынтип Асан агам айткандай, жанагындай чоң жерге айдоого барып салгаша албайбыз. Артыбызда киши жок, азыр эркек бала жок, келген филология келген эркек бала жок. Ал эркек бала болуп тур, келип окусун, а бирок окуганда ошо менен илим жагына кете албайт, анткени тамак аш таап жей албай калат, жөн эле башка жакта айтпай эле коет. Ошон үчүн жанагы идеологиялык багытта мындай улуттук өзгөчөлүктөргө баа бериш керек, улуттук багыттагы тил илимине баа бериш керек. Анан айтып атат, мына сен кыргыз тилден диссертация жактайсың, Скопустан, Web of Science'тан макала жарыяла дейт. Мына менин докторантым жакында коргоду. Чагатай тили боюнча. Чагатай тилин американецтер эмес, бул биздин орустарыбыз түшүнө албай атат. Мына Молдонияздын санат диагностикасы боюнча докторлук диссертациясын колдоду. Ушуну 5 жыл ошо жанагыны жарыялай албай. Азыр Чагатайдан алыс кетпеңиз. Чагатайды элге түшүндүрө кетиңизчи, эмне болгон тил экенин? Бул Чагатай тили 12-кылымдан 20-кылымдын 20-жылдарына чейин Чагатай улусунда орток түрктөрдүн арасында Чагатай улусу каерде болгон? Орто Азияда, мынакей Казакстан, Орто Азия, Россиянын жарымынан бери карай, бул Тажикстан, биягы Алтайдан бери карай Чагатай улусу болгон. Алар эмне үчүн Чагатай аталып калган? Бул Чыңгызхандын Чагатай деген уулунун мына берилген энчи ошого берилген жерлер. Анан ошол улус деп коет, област да бизче. Чагатай улусунда жашаган орток тил болгон да? Элдер колдонгон жазмадай тил болгон. Эми орток жазмадай тил болгон. Эми ошол жазмадай тил
80% биздин азыркы күнүмдүк эле сүйлөшүп жүргөн кыргыз тилинде экен. Мына ошону илимий негизде далилдешти да. Сиз айтып атпайсызбы эмне кылыш керек деп? ооба Унчукпай эле, саясий лозунгдарды айтпай эле дүңкүлдөп иштей бериш керек. ооба туура. иштей бериш керек. Биринчи бала бакчадан, эмне үчүн казак туугандар өткөн сентябрдан баштап бардык мектептерин биринчи классын казак тилинде окута баштады. 3-класска чейин, 3-класска чейин. Орус класстарды дагы. 3 бü 4 класска чейин. Башталгыч ошондо класс. 4-класс, Төрткө чейин. 4 болуп Ооба, туура айтат. Бирден 3 төрткө класска чейин деди, анын дагы мааниси бар. Ошол 4-класс баягы переходной ким кааласа андай мындай деп. Бирок ага чейин эле казакча сүйлөп калышат да бардыгы. Туура негизи 3 жыл. Бул бир. ойлонгондо казакча тил кайзакча. Япондор качантан бери эле 12 жашка чейин үйрөтпөйт. 12 жашка чейин өзүнүн тилинде, өзүнүн каада салттарын, өзүнүн жанагы тил дагы ошонун ичинде да. Монголдор да ошону. Кытайларды да бар ага ошол. Мен президент менен сүйлөштүм, депутат болуп жүргөндө биз делегация болуп барып, 3 эле предмет окутуп атам дейт. 1-класстан 3-класска. Монгол тили, монгол тарыхы, анан математика. Анан 4-класстан баштап анан эме болот экен. Мен аны айтып атканым себеби кептин баардыгы билим берүү системасында. Ошо. Кептин баардыгы билим берүү, анан маданият министрлиги, ушул эки министрлик биздин комиссия болобу, болбойбу, биздин комиссия чече албайт. Көп мамлекеттерде тил комиссиясы деген түшүнүк жок. Ошол эле Азербайжандарда, ошол эле казактарда, ошол эле өзбектерде баардыгы билим берүү министрлигинин алдында алар. Буну менен мен айткым келип атат. Саясий эрктүүлүккө барышыбыз керек. Ансыз биз эч нерсе кыла албайбыз. Маркс абабыз айткан убагында. Мен атайла орусча айтайынчы, баягы Салжанек айткандай орусча айтпаса ишенбейт кыргыз дегендей. Философы дейт, различным образом объяснили, как устроен мир. Но вся задача состоит в том, чтобы изменить. Сиздин сурооңуз да? Эмне кылыш керек? Ошодон эле башташ керек. Компьютердин заманы болуп атат. Ооба. Бул интернеттин заманы болуп атат. Интернетте күнү түнү менен отуруп аткан балдарды биз бүгүнкү билим берүү системасы же жанагы кичекей фильмдерди тартып тиги болуп бери тарта алабызбы ошол балдарды? Же ошол жака кирип барып аватардын ордуна өзүбүздүн баатырды киргизип, эртөштүктү же башканы киргизип балдарды ошол жактан алып чыгабызбы? Көп мамлекеттер буну оңой эле чечип койушкан. Ошол сырттан келген аватарлардын баардыгы ошол мамлекеттин тилине которулмайынча алар киргизбейт. Мисалы үчүн Турцияда ошондой. Ошондой го. Турцияда ошондой. Мультфильмден баштап Кытайда деле аватар бардыгы. Кытайча бүт. Бизде Балдар кызыгып шаржайт. көрүп атат. Ошону которгон кайсы кызыктуу нерсе болсо баарын өз тилине которгон. Анан бул жана ошол киностудия өзү которот. Мен интернет порталды. Интернеттегини айтып атам. Ошо интернет порталды көбөйүш керек да. Бул чатакта интернет азыр баарын камтып алды да. Жүргөнбүштүн желесиндей болду. Биз мунун тиркемесине 3-4 эме киргиздик. Акыркы бир 3 айда киргиздик. Жакшы эле кетип атат. Башка маселе бул мамлекеттик маселе болуш керек да. Акча жок да. Кептин баары ошого келип такалып атат да. Биз интернетке абдан активдүү кирмейинче көп маселе чечилбейт. Мисалы эстондор башынан эле активдүү киришкен. 90-жылдардан эле киришти. Азыр алар 1 миллиондон бир ашык калк. Европада эң алдыңкы интернет колдонуучулар деп эсептелинет. Эстон тилинде. Эстон тилинде. Муну мисалы мен Кытайда иштеп келдим 2 жыл. Бул интернет берүүлөр чыпкалайт алар. Алар чыпкалайт, ошонун технологиясы бар. Өзүнө керектүү маселелердин баарын киргизет, керексиздердин баарын чыпкалайт. Мына жасалма интеллект менен жасаса болот. Алардын өзүнүн спутниги барбы? Өзүнүкү бар, алардын өзүнүн. Ошон үчүн чыпкалайт го дейм. WeChat бар, биз WhatsApp алар WeChat деп алар WeChatка киргизген, баарын көзөмөлдөп турат. Ар бир адам эмнени көрүп атат, кандай болуп атат, баарын көзөмөлдөп турат. Бизде техникалык жактан ошондой мүмкүнчүлүк барбы, жок? Мүмкүнчүлүк технология бар да. Биз технологияны алып келсек болот. Болобу? Биз технология ошол эле кытайча иштеген технология кыргызча деле иштейт. Ал технология эле. Аны алып келсек болот. Биз баланын жаш өзгөчөлүгүн эске албай эле анын баарын билим менен көм салганбыз да. Азыр баланы сактап алуу маселеси турат. Туура. Бул өтө чоң маселе. Керекпи, керек эмеспи, баарын киргизе берген. Азыр тияктан акча төлөнө берген, бияка кире берген да. Нагрузка да чоңоюп кеткен да. Ал мисалы сиз көз окуп 1350 саат азыр. Сиз көз окуп жүргөндө 10 эле предмет болчу. Азыр караңыз, эмне деген предметтин баары бар ал жерде.
Бая күн бир диссертациялык кеңеште бир катышып атсам, ушу 4 класста жанагы экономиканын жанагы тетияктагы чоң акция жүрүп аткан эмелерди ушу 4 класста бериш керек деп атат. Биз 4 класста аларды үйрөнгөн эмеспиз да. Эми ошону караңыз, ушундай болуп атат азыр. Өтө татаалдаштырып атат. Математикасы да өтө татаал. Мен бір жолы океан ар жагындагы бир жашыруун лабораториянын профессорунун сөзүн угуп калдым. Эртең мененки таңкы 4:30 РЕН-ТВден. РЕН-ТВден айтып атат. Эми ал көп нерсе айтты, бирок ошонун ичинен бирөө да бизге дейт, нам нужна слабоумная молодежь дейт. Мен уйкум ачылды ошондон. Ойлодум, бул азыркы жасалып аткан системанын баары эгер ошол максатты көздөсө, Ошо жанагы. Анда жанагы сиз айтып аткан ошол да. Көрдүңүзбү, Монголияда 1-класска 3 эле предмет окутулат. Туура. А бизден азыр караңыз, 1 класска эле барбыз, канча предмет бар. Балдар ыйлап жиберип атпайбы? Балдар ыйлабактан анан ал окууга келбейт, ал окууга болгон ынтызарлыгын жоготот. Көтөргөн сумкасы эле 10 килограммда, көтөргөн сумкасы. Көтөргөн сумкасы 10 килограмм. Аска эмне кылыш керек ушуну айтыңыз. Эми биз сырттан башкарылып калган мамлекетпиз да. Муну мойындашыбыз керек. Ошол мойнубузга каргы тагылып калган карыз сурап жүргөн элбиз да. Биз качан өзүбүздүн мамлекетти өзүбүз бага турган психология өтүшүбүз керек биринчи кезекте. Ошол өзүбүздүн акча, колубуздагы акчаны туура жамгарганды билишибиз керек. Анан биз азыр мындай болуп атпайбызбы? Мамлекетибиз кичинекей, Ормонкан өзүнө чоң тебетей тиктирип туруп Россияга жиберип ийгендей, тебетейибиз чоң, ал эми башыбыз чакан болуп атпайбы? Көзүбүздөн бери жаап кайрылып. Эми жана балдарды кейип айтып атасыңар. Эми мына сөздүн немесин буш айтты. Жана 10 килограмм дебедиби? 10 килограмм китепти көтөргөн бала мектепке жөнөгөндөн бир 5 жылга жетип жетпей, моуреки кыр аркасынын баары Омурткасы ирейт да. Ирейет. Омурткасы ирегенден кийин бүт организми оорулуу болот деген сөз. Тигилер атайын ошончо программаны киргизип, ошо балдары бала кезинен омурткасы ийри болуп калсын деп ошону жүктөп атат. Ошону биз көрүп турабыз. Анан көрүп турабыз дагы алар бир анча грант деп берип коюп атат. Ден соолукту оңдош үчүн эмне кылыш керек? Кичинекей балдар 3-1 класста ойнотуш керек. Ойнотуш керек, Ден соолугун чың кылыш керек, физкультура бериш керек. Андан кийин эмне кылыш керек? Сиздин музыканы угусуш керек, эстетикасын. Андан кийин эмне кылыш? Менин ырымды угусуш керек, дилин тарбиялаш керек. Анан барып туруп анан жандуу жаратылышты, анан барып абстрактный жанагы математика, физикаларды окутуш керек. Мындай айтканда, окуу берүүнүн системасын өзүбүз терең түзүшүбүз керек. Ошон үчүн биз мына мамлекеттик секретарыбызды 1-2 киши менен отургузуп койбой, анын артында бүтүндөй системалар, элдик министрликтер иштеш керек. Мына маданият министрлиги ошол госсекретар менен бирге иштеш керек. Билим берүү министрлиги госсекретар менен бирге иштеш керек. Ошондой система түзүлүш керек. Анан ден соолук министри, анан социалдык коргоо министри. Бул ушу 4 министрлик улутту эл үчүн иштей турган министрликтер болуш керек. Калгандары акча таап, мамлекетти түзө туруп, мамлекеттин каражатын таап турган министрлер болуш керек. Мамлекет моуреки каражат министрликтери менен катуу иштеш керек. Госсекретар башында турган, ички эл үчүн иштей турган, эл үчүн иштей турган министрлерди ошолорго берип, анан бир системага алып келиш керек. Илгерки Самнарком деген болгон, билесиң. Самнаркомдо аз эле киши бүтүндөй министрликтин ишин жасаган. Анан биз бөлүп салдык. Сиз жана ден соолук министрлиги деп атпайсызбы? Мындан бир нече жыл мурда бир улутман кылганда ушул билим берүү системасын караганбыз. Ошондо мен суроо бергем саламат сактоо министрлигинин өкүлүнө. Но 1 класстан баштап канча бала кирди? Ден соолугу кандай? 2 класста канча баланын көрүүсү бузулду? 3 класста канча бала көз айнек тагынды? 4 класста канча бала? Анын омурткасын айтып атасыз. Ушунун баарын караган силерде бир мындай атайын кызмат барбы, жокпу? Жок дейт. Бул каралган эмес. Мына балдар соп-соо кирип туруп мектепке.
инвалид болуп чыгат. Экинчи, үчүнчү класстан көз айрак тагынат. Анан -3, -4 болуп мектепти бүтөт. Жанагынтип сиз айткандай ыткыйган портфелди көтөрүп алып кичекейинде жүрөт. Булардын ден соолугун изилдеген эч ким жок. Ушул күнгө чейин жок. Мына биздин саламат сактоо министрлигинде жок. Аны билим берүү министрлиги да талап кылган эмес. Эч качан. Ошондон улам бул зарылчылыкта болгон эмес аларга. Балдар эмне болсо ошо болсун болуп атат. Россияда бул боюнча аракет кылып көрүшкөн. Балдардын ден соолугун изилдейбиз деп. Анан караса проблема аябай көп экен, кийин анан кайра жаап салышты. Жаап салышты. Коркконунан. Себеби бул абдан чоң чатак, ата-энелер чоң чатак чыгарып берет деп кайра жаап салышты. Бирок бул аябай керек нерсе экен да. Балдардын ден соолугу үчүн. Элдин баарында жанагы сиз айткандай түшүнүп, мамлекеттик тил комиссиясы бар, ошолор жасаш керек деген. Бизде мамлекет жасаш керек, өкмөт жасаш керек деген психологиядан кете албайбыз да 30 жылдан бери. Биз ар бирибиз өзүбүз жасашыбыз керек дегенге өтө турган мезгил өтүп кетти, 30 жыл болду. Өзүбүз жасашыбыз керек, ошол балдардын тили болобу, башкасы болобу. Башка кеп, мисалы үчүн 1-класстан 4-класска чейин эмнени окутабыз? Кандай көлөмдө окутабыз? Анын эртеңки пайдасы кандай? Мен өмүр бою какшап келатам да, мына 4-класска чейин математикага жөндөмдүү балдарды аныктап туруп 4-класстан кийин математика боюнча жөнөтпөйлүгү башка мектепке барып ал математикасын өнүктүрсүн. Математикага жок балдар бар. 100 баланын ичинен көп болсо бирөө же экөө эле чыгат математика. Калганы математикалык ой жүгүртүүсү жок. Аларды ал гуманитаркага ыкшыктуу болсо, аларды тарыхка, адабиятка, географияга, башкага кетирелик. Анан 8-класска келгенден кийин 8, 9, 10-класс мынакей 12нин кереги жок деп атабыз. 3 жыл мунагу кореялыктар, япондор эмне кылып атат? Мектепти бүтүп чыккан балдар адистик алып чыгып атат. Биздин балдар эчтекеге жарабаган балдар чыгып атат азыр. Аларда мисалы үчүн электроника, мынагу бытовой техника деген бар, машиностроение, ушулар боюнча билип чыгып атышат дагы. Мына бүгүнкү күндө биздин бала мектепти бүткөн бала. Эгер ошондой билим алып чыккан болсо, биз сантехник чакырбайт элек, электрик чакырбайт элек. Бирдемени көтөрүп барып Ош базарындагы эмелерге оңдотпойт элек, тефаль, мефальдарды мисалы үчүн. Анан алар турмушка жарамдуу болуп чыгат эле. 8-класстан кийин мен бир жолу техникалык билим берүү лицейлеринин бирөөсүнүн директору менен сүйлөштүм да. Эгерде жалпы билим берүү системасы менен силерди мындай алакалаштырсак, мына мединститут окугандар деле автобустан автобуска отуруп барып окушпадыбы, көрүнгөн корпустан. Ошол сыяктуу бир сабакты силерден келип окуюр. Кол эмгегинен баштап башкасын дагы. Анан калганын тияктан окуюр десем, биз айтып эле жүрөбүз дейт муну. Балдарды окутпайлыбы? Адис кылбайлыбы мектеп бүткөнчө эле. Себеби 14 жаштан баштап буларды кара жумушка салганга дагы уруксат берген да эл аралык уюмдар. 14 жаштан. Бу жерде акыл эмгегине салганга болбой атпайбы? Атургай. Ушул системалар бар. Булар боюнча биз бүгүн аяна чыга албайбыз деп ойлойм. Бир кенен отурум кылсак жакшы болчу да экен. Кандай дейсиз? Агартуучулар менен чогуу. Агартуучулар болобу, билим берүү. Саламаттык сактоо министрлиги. Билим берүү системасы, маданият министрлиги дегендей бүт баарын чогултуп, мына Асакаң айткан улуу идеялар боюнча дагы. Ушул боюнча өзүнчө бир жыйын өткөзөт окшойбуз. Анан ошонун материалдары аркылуу дагы бир көрсөтүү даярдайт экенбиз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн эмне деген маселе көтөрдүк? Кыргыз тил маселеси жалаң эле мамлекетке тиешелүү маселе эмес, жалаң эле билим берүү министрлигине же болбосо кайсы бир өкмөттүк уюмдарга тиешелүү эмес, бул ар бирибизге тиешелүү маселе экенин айтып атабыз бүгүн. Ушул психологияга өтөлү деген сунуш берип атабыз элдин баарына. Себеби ар бир үй бүлөдө бала чоңоюп атат. Ошол баланын кичекейинен баштап кандай адам болору бул ата-энеден, бул мамлекеттен эмес. Мамлекет өзүнүн колунан келгенин жасап атат. Ата-эне дагы өзүнүн колунан келгенин жасаш керек. Колунан келбесе дагы үйрөнүп жасаш керек. Себеби баланын келечеги ал. Ата-эне эчтекеге жетпей калган күндө да баласы жетиш керек. Биз ошол жөнүндө сөз кылдык бүгүн. Кайрадан Улукмандан жолукканча саламатта болуңуздар.